Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Уяттуулук менен ыйман бир орунда турат. Урматтуу бир туугандар, эже карындаштарыбызды бузуклуктардан коргойлу. Көчөдө ачык-чачык кийимдерди кийип жүрүүсүнө жол бербейли. Анткени хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-хаяу вал-иман курина жамиа." Уяттуулук менен ыйман бири-бирине тыгыз байланышкан. Фаида руфиа ахадухума руфиа ал-ахар. Эгерде экөөнүн бирөөсү эле кетсе, анда экинчиси да кошо кетет. Ал-Мустадрак. Кыяматка чейинки адамдарга душман болгон шайтан мусулмандарды эң биринчи ыймандан ажыратууга аракет кылат. Аллахка болгон ишеним, ыйман хадисте айтылгандай эле уяттуулук, намыстуулук менен бир орунда турат. Шайтан кайсы бир аялды ыймандан ажыратууну кааласа, анда эң биринчи аны азгырып кийиминен ажыратат. Денесин көргөзгөн кийимдер менен жүрүүнү, сойкулардай боенуп көчөгө чыгууну кооз көрсөтөт. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Синфани мин ахлин нар лам арахума бa'д." Тозокко түшүүчү эки түрдүү тайпадагы адамдар бар. Мен азыр аларды көрө элекмин. Ал эки тайпадын бири ва нисаун касиятун арият. Кийимдүү жалаңач жүргөн аялдар. Кийинген бирок жалаңач сыяктуу дене мүчөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгү көрүнүп турат. Сахих Муслим. О эже карындаштар, тозокко түшүүчү адамдардан болуп калбаңыздар. Уяттуулук, ыйманды сактаңыздар. О эркектер, эгерде аялдарыңарды, эже карындашыңарды чын дилден жакшы көргөн болсоңор, анда азапка, тозокко алып баруучу адашуу жолунан кайтарыңыздар. Чыныгы эркек аялдарды туура жолго жетектей алат. Аялдарды акыйкатка көндүрө алат. Ар намысты, уяттуулукту жана ыйманды сактайлы. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.